Саламатсыздарбы? Эгерде сиз компьютериңиздеги операциялык системаны башка операциялык системага алмаштырууну кааласаңыз, ал үчүн биринчи кезекте ошол компьютериңиз операциялык система алмашылгандан кийин туура иштеш үчүн драйверлерди алдын ала сиз компьютериңизге көчүрүп алсаңыз болот. Анткени операциялык системаны алмаштыргандан кийин компьютериңизде айрым драйверлер орнотулбай калышы мүмкүн. Эгерде драйверлер орнотулбай калса, компьютериңиздин айрым түзмөктөрү, башкача айтканда устройстволору иштебей калышы мүмкүн. Мисалы, мышкасы иштебей калышы мүмкүн, же Bluetooth иштебей калышы мүмкүн, же клавиатура иштебей калышы мүмкүн, жана башка. Алар туура иштеш үчүн сөзсүз түрдө алардын драйвери керек болот. Ошондуктан операциялык системаны алмаштыруудан мурда ошол иштеп турган компьютериңиздеги драйверлерди өзүңүзгө сактап алсаңыз болот. Ал үчүн төмөнкү аракетти аткарабыз. Биринчи кезекте драйверлерди кайсы бир папканын ичине сактап алуу керек. Мисалы, сиз жаңы папка түзүп, ошол жаңы папканын ичине сактап алсаңыз болот. Жаңы папка түзүү үчүн проводникти ишке киргизебиз. Проводникти ишке киргизгенден кийин биз өзүбүз каалаган дисктин ичине жаңы папка түзүп алып, ошол папканын ичине сактасак болот. Азыр бул компьютер 3 дискке бөлүнгөн: C диск, D диск, E диск деп. Азыр мен жаңы папканы E дисктин ичине ачамын. Ал үчүн E дискти тандайбыз. Тандагандан кийин E дисктин ичинде папкалар жана файлдар көрүнөт. Эми бул жерге жаңы папка түзүү үчүн мыштын оң жак баскычын басабыз. Андан кийин создать дегенди тандайбыз. Андан кийин папку дегенди тандасак, бизге жаңы папка түзүлөт. Папканын аталышыны өзүңүздөр каалагандай аталышта коюп алсаңыздар болот. Азыр мен папканын аталышыны драйвер деп коеюн. Драйвер же болбосо драйверс деп койсом да боло берет. Драйверс деп койдум. Андан кийин enter клавишасын бассак, папка түзүлдү. Эми проводниктин терезесин жаап кое беребиз. Компьютердеги иштеп турган драйверлерди өзүбүзгө өткөрүп алуу үчүн биз командная строкага киришибиз керек. Ал үчүн поиск деген жерге англис тилинде CMD деп жазабыз. Жазганыбызда бул жерде командная строка деп чыгып калат. Муну ишке киргизүү үчүн мыштын көрсөткүчүн ушуга алып келип, оң жак баскычын басабыз. Андан кийин запуск от имени администратора деген баскычты тандайбыз. Бул жерден да деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда командная строканын терезеси ачылат. Эми бул жерге биз команданы, драйверлерди жанагы жаңы түзгөн папканын ичине көчүрүү үчүн команданы жазышыбыз керек. Бул жерде биринчи пробел калтырабыз. Пробел калтыргандан кийин бул жерге dism деп жазабыз. Dism деп жаздык. Жазгандан кийин дагы пробел калтырабыз. Андан кийин слешти жазабыз. Андан кийин бул жерге онлайн деп жазабыз. Онлайн деп жазгандан кийин дагы пробелди калтырабыз. Андан кийин дагы слеш коебуз. Слеш койгондон кийин эми биз экспорт кылып алышыбыз керек драйверлерди. Ал үчүн бул жерге экспорт деп жазабыз. Экспорт деп жазгандан кийин сызыкча коебуз. Биз эмнени экспорт кылып алышыбыз керек? Албетте драйверлерди экспорт кылып алышыбыз керек. Ал үчүн бул жерге драйвер деп жазабыз. Драйвер деп жаздык. Жазгандан кийин кайра пробел коебуз. Пробел койгондон кийин кайра слешти жазабыз. Андан кийин бул жерге destination деп жазабыз. D-E-S-T-I-N-A-T-I-O-N. Destination деп жаздык. Destination деп жазгандан кийин кош чекит коебуз. Кош чекит койгондон кийин эми биз E дисктин ичиндеги drivers деген папканын ичине көчүрүшүбүз керек. Ал үчүн бул жерге дисктин аталышын жазабыз. Дисктин аталышын жазардан мурда тырмакчаны ачабыз. Тырмакчаны ачкандан кийин дисктин атын көрсөтөбүз.
бизде drivers деген папканы E-дисктин ичине түзгөнбүз. E-дискке кирүү үчүн бул жерге дисктин аталышын жазабыз. Андан кийин кош чекит коебуз. Кош чекитти койгондон кийин обратный слешти жазабыз. Обратный слешибиз сол тарапты карап турган слеш. Андан кийин папканын аталышын жазабыз. Папканын аталышы жаңы түзгөн папкабыздын аталышы drivers болчу. Демек drivers деп жаздык. Жазгандан кийин тырмакча белгисин жабабыз. Жазгандан кийин enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда мына бул жерден бизге азыр драйверлерди экспорт баштайт. Мына компьютерде иштеп турган драйверлерди экспорт баштады. Аяктаганга чейин күтүп турабыз. Мына бул жерде операция успешно завершена деп чыгып калды. Эми бул командная строканы жаап коюшубуз керек. Ал үчүн бул жерден закрыт деген баскычты басып жаап койсок да болот. Же бул жерге курсор жанып турган жерге exit деп англис тилинде жазсак да болот. Exit деп жазып туруп, enter клавишасын басканыбызда командная строканын терезеси жабылып калды. Эми биз папканы ачып текшерип көрөбүз. Проводникти ишке киргизебиз. Проводникти ишке киргизгенден кийин E-дискке киребиз. E-дискке киргенден кийин drivers деген папканы ачабыз. Drivers деген папканы ачканыбызда мына компьютердеги драйверлердин бардыгы бул жака сакталып калды. Сактап алгандан кийин сиздер компьютериңиздерден операциялык системаны алмаштыргандан кийин драйверлерди кайрадан ушулар аркылуу орнотуп алсаңыздар болот. Анткени операциялык система алмашкандан кийин айрым драйверлерди интернеттен таппай калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан иштеп турган драйверлерди бул жака сактап алып, андан кийин кайрадан орнотуп койсоңуздар болот.